Айтпайын десем уже айтканга туура келип атат. Бул флаг деген 3 деген комуздун тили 3 болот. Запомните. Чачты да 3кө бөлүп өргөн. 3кө 3тү кошсоңуз 6 болот. 6 деген мүчө, 6га 6-ны кошсоңуз 12, 12 деген периште. А 4 деген кытайлардын знагы боюнча смерть деген сөз. Билип билбей эле жаза бересизби? Биякта паника болуп атат. Никакой подпись койбогула. Бул жерде деген 41, 40, 40, 40. Бул жерде деген уже дракондорду коюп коюптур. 46 болуп турат. Тияңарда 46, биякта 46. 6га 6-ны кошсо 12, 3. 3 илтик эме деген жанагы казандагы 3кө бөлүнөт. Эне, ата, бала деп. А эмне сиз 4-чү эмне неберени кошуп койдуңуз? Я не пойму, что там, что у вас происходит. Ал күндүн нуру эмес, шибеге анан тиги тикенек коюп коюптурсуңар. Ким бул программаны ким создавать эткен? Орун алмашкандан сумма өзгөрүлбөйт. 4 деген смерть, 4 кошсоңуз 8, 8ге 8 кошсоңуз 16, 16 деген блокпост. Чо билип билбей эле жаза бересиңби? Эмне үчүн элдин мнениясын меникин кылга деп атасыз? Биякта тайкес деп айтып атат. Менин да мнениям бар, 5 кол тең эмес. 7 өлчөп 1 кес дейт. Ал флаг менен ойнобош керек. Билесизби эмне болот флаг менен ойногондо? Или өзүңдү атат, или элди атат ал деген. Или налево, направо, или тиги прямо, или асманга атат бул деген. Мен муну көргөм да. Жок, мен уже канча кат жазып атам, катымды бербейсиң. Мен сизден байлык, бийлик сурап аткан жок. Мен эл үчүн күйүп атам. Просто сөз жетпейт да. 7 өлчөп 1 кес флаг менен ойнобогула.